Чоң рахмат, урматтуу журналисттер, урматтуу бизди көрүп жаткан социалдык тармактык колдонуучулар. Биринчиден журналисттерге бардыгыңыздарга чоң ыраазычылык билдирем. Бүгүн биздин пресс-конференциябызга келип катышып жаткандыгыңыздар үчүн. Бардыгыңыздардын кабарыңыздар бар. Баарыбыз билебиз, ушу жума күнүнөн ишемби күнүнө караган түнү Бишкектеги болуп өткөн окуя жөнүндө тилекке каршы абдан bir биздин өлкөбүздү жакшы эмес жагынан көрсөткөн окуя болуп өттү. Албетте бул болуп өткөн окуядан ар бирибиз сабак алышыбыз зарыл. Анын ичинде Билим берүү жана Илим министрлиги, өзүнө караган жогорку окуу жайлардын бардыгы. Биз ошол күнү ушундай эл топтолуп жатат деп кабарлар келген. Бүгүнкү күндө билесиздер, социалдык медиа абдан активдүү, оперативдүү түрдө маалымат алууга мүмкүнчүлүк болот. Биз ошондо саат 10дон өтүп 11ге жакын болгондо эле биз өзүбүздүн университеттин ректорлору менен болгон топко дароо маалыматтарды жазып баштадык. Коопсуздук чараларын күчөтүп, силерге өзүңүздөр менен ар дайым кандай иштеп жүргөн Ички иштер министрлиги жана башка тиешелүү укук коргоо органдары менен тез арада байланышып, биринчи кезекте жатакананын коопсуздугуна жооп берген кызматкерлериңерди, албетте жетекчилик өзү, проректорлор, декандарыңар бардыгыңар күнү түнү дебестен нөөмөт уюштурула деген көрсөтмөнү бергенбиз. Аны менен бирге ошол биз кандайдыр бир деңгээлде мобилизацияланып, өзүбүздүн студенттер жашаган студенттерибизди алдын ала кабар берип, кандайдыр бир алдын ала коопсуздук чараларын көргөнгө үлгүрдүк деп эсептеймин. Эртеси күнү дароо эле биз саат 10до ректорлор менен чукул жыйынга топтолдук. Саат 10до ишемби күнү албетте аймактар менен онлайн форматта топтолуп, дароо протоколдук тапшырмаларды бердик. Эң башкысы ошол күндөгү берилген тапшырмабыз студенттердин коопсуздугуна багытталган. Чет өлкөлүк студенттердин бардыгын дароо онлайн окууга өткөрүп, аларды сыртка чыгарбастан жатаканаларда же болбосо өздөрү жайгашкан жайларда кармап туруу. Бул биринчиси. Экинчиси, албетте сыртка чыкпаган студенттерди тиешелүү каражаттар менен камсыздоо маселеси абдан маанилүү болгондуктан ошондой тапшырма дагы берилди. Буюрса мына көрүп жатасыздар, дагы деле болсо социалдык медиадан өзүбүздүн жергиликтүү студенттерибиздин сырттан келген студенттерге тамак аш менен тиешелүү жана башка каражаттар менен колубуздан келишинче демейдегидей, мен муну баса белгилеп айткым келет. Биздин кыргызстандыктардын толеранттуулугу ар дайым мындай учурда иштейт. Алар демейдегидей эле ошол өздөрүнүн жардамдарын көрсөтүп башташты. Аны менен бирге биз жергиликтүү бийлик менен ошол жатаканадан сыртта жашаган, хостелдерде болобу, атайын жеке батирлерде болобу жашаган студенттердин даректери дагы биздин ректорлордо, тиешелүү университеттин структураларда бар. Алар менен да чогуу иштешип, жер-жеринде алардын да коопсуздугун камсыз кылуу маселесин жолго койгонго аракет жасадык. Ошол эле күнү саат 14:00 бизде президенттин администрациясында дагы чукул жыйын болду тиешелүү тараптар менен. Ал жерде дагы биз тапшырмаларды алдык. Ошол эле күнү биз Билим берүү жана Илим министрлиги атайын буйругун чыгарды. Буйрукка ылайык биз бир жумага онлайн окууга кетирип, азыр эле айтып өткөндөй ушундай тапшырмалардын баарын камтыган буйрукту чыгардык. Анан эми бул окуя боюнча биз так кесе айтышыбыз керек. Мындай маанай Кыргызстанга эч кандай аброй алып келбейт, албетте. Мына ушул маселелердин бардыгын биз тиешелүү органдардын бардыгы биригип, буга чекит коюп, аны токтотуунун үстүндө иштешибиз абдан маанилүү жана зарыл. Бул жумуш албетте буга чейин дагы иштеп келген, анткени сырттан келген студенттердин ар бирине Кыргызстандын маданиятын тааныштыруу, бул ушул ректораттын ар биринин, кабыл алып аткан университеттердин ар биринин мойнунда турган нерсе. Бул тиешелүү органдар менен иштөө маселеси. Мен бир нерсени айта аламын. Бул ар дайым биздин көңүл чордоонубузда турган маселе. Буга чейин дагы бул жумуш жүргүзүлүп келген. Ар түрдүү иш-чаралар, чет өлкөлүк студенттерди ага катыштыруу, өзүнүн жергиликтүү студенттер менен болгон алардын ортосундагы интеграция маселесин жолго коюу, бул маселе бардыгы ар дайым иштеп келген. Анан эми силердин азыр мүмкүнчүлүк берсеңер, биздин ректорлор дагы өздөрү ошол
түздөн түз ошол студенттер менен иштеген биздин ректорлорубуз дагы өздөрүнүн ойлорун айтып, анан менин оюмча бүгүн биз студенттер менен абдан тыгыз иштешибиз керек. Анан биз студенттер менен ошол жердеги жатаканада болгон окуядан кийин университеттин жетекчилиги атайын психологдордун жардамы менен алар менен иштеп башташты. Башка университеттер дагы өздөрүнүн жардам колун сунуп атышат. Биз айта кетчү нерсе, биз ошол күнү ишемби күнү эртең менен биз чыгып жыйын өткөндөн кийин эле дароо окуя болгон жерге жатаканага бардык. Ал жерде Пакистандын элчилигинин өкүлдөрү менен, студенттер менен сүйлөштүк. Өзүбүздүн оюбузду жеткирдик. Эң башкысы мыйзамдуулук камсыздалат. Укук органдары өздөрүнүн ыйгарым укуктун алкагындагы жумуштун баарын жасайт деп айтканбыз. Бул жөнүндө андан кийин кечээ министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Жолдубаевич Байсалов дагы барып ал жерде өзүнүн оюн айтты, аны дагы көрдүңүздөр. Анан биз бүгүн кыска мөөнөттө, анан узак мөөнөттө жасала турган жумуштардын баардыгын жасап ордуна коюшубуз керек. Дагы бир жолу кайталап өтөмүн, мындан сабак ала турган жактарыбыз көп. Азыр эми мен сөздү анда ректорлорго узатайын, бул кишилер дагы өздөрүнүн ойлорун, пикирлерин айтышсын. Эдил Жолдубаевна. Иса Акынбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын ректору Индира Орозбаева Кудайбергеновна Ажигарбиси. Ситуация вкратце Да, Рахмат, я включу. Рахмат, саламатсызбы. Мен кечирип коеюн. Расмий тилинен Ничего себе. Рахмат. Что я хочу сказать, во-первых, всю жизнь, все время, сколько кыргызы никогда не были злыми, кыргызы были всегда добрыми, всегда были отзывчивыми. И вот этому пример, то, что произошло, мы, честно говоря, не поняли, когда нам Министерство образования с 11 часов стали говорить о том, что происходит в университете МУКа, и мы не поняли в чем, но сказали, что нужно каким-то образом оградить свои вузы. И тогда мы клич бросили, это была ночь, 17 на 18, и опять же повторяюсь, насколько люди внимательны. Сразу студенты подтянулись, все преподаватели добровольцами вышли, и как бы вот мы взяли все территории, которые у нас есть, прикрыли с собой тем, что мы там стояли. К нам никто не пришел. А в это время к нам подтянулись милиция, МВД подтянулась, сотрудники ГКНБ начали звонить постоянно и спрашивать, где ваша дислокация. То есть нам оказали вот такую помощь. Я хочу опять повторить. Видите, что-то произошло, мы на тот период не могли понять, что происходит в общежитии, почему его ни с того ни с сего начали бомбить. Это, видимо, какая-то ошибка того, что люди неправильно поняли, что это студенты. Студенты, которые приехали в Кыргызстан, это же, как сказать, это настолько престижно, это настолько хорошо для страны. Студентам наши преподаватели, это значит высокий уровень наших преподавателей, которые могут преподавать для других стран медицину. Это же должно быть приветствовать. Дело в том, что если мы сейчас на сегодняшний день имеем столько вузов, которые преподают для иностранных граждан, это надо приветствовать. Студенты сюда приехали учиться. У них нету никакой политики, у них только знания, только зачетки. Тем более все студенты знают, что медицинское образование получить это очень сложно. Занятия день и ночь. И они не занимаются ничем. И вот это вот ошибочное нападение на общежитие МУКа, мне кажется, это люди просто были неправильно информированы. А студенты столько приносят для нахождения, для обучения студентов, медиков других стран, очень много приносят и дивидендов. Это считайте, что наши, инвесторы. Например, медакадемия, мы имеем всего лишь 20% бюджета за счет государства, 80% мы имеем за счет иностранных студентов. Все строительства, которые у нас происходят, оборудование, которое новое мы получаем, для того, чтобы наши местные студенты, получили хорошее оборудование, хорошее образование, мы приобретаем за эти средства. Следовательно,
Сейчас вот получается так, что если студенты пакистанцы, индусы, другие страны не поверят в том, что у нас страна хорошая, добрая, никаких намерений у нас нету против этих студентов, то они будут уезжать. Мне бы не хотелось этого, мне бы хотелось до конца, дальше продолжать вот эту работу, и чтобы все население Кыргызстана знали о том, что наши студенты, пакистанцы, индусы, все иностранные, они живут такой же жизнью, как и наши студенты. Это дети, это чьи-то дети, но с Пакистана, с Китая, с Индии, там, Афганистана и так далее. Поэтому у меня обращение ко всему народу Кыргызстана. Будьте, пожалуйста, внимательны, будьте терпеливее. Может быть, где-то ошибки бывают со стороны наших студентов, что они грубо, может, отвечают, может, из-за того, что не до конца понимают. Но на первом курсе они уже бары кыргызча сөйлейді. Уже на первом курсе. На втором, третьем они знают 3 языка. Английский, кыргызский, русский. На 4-м, 5-м они иногда просто говорят о том, что мы не знаем кыргызского языка. Все они знают, все хорошо говорят. Они быстрее впитывают, как они поют на кыргызском языке. Мы всегда стараемся показать их танцы, как они уважают нашу нацию. И вот это вот я прошу ко всем, обращаюсь, чтобы все были внимательны к этим студентам. Я всегда говорю людям, преподавателям, студентам, наши студенты очень сильно дружат. Вот один маленький пример. В то время, когда вот начали бомбить, не бомбить, а вот разбойные нападения, да, на ваш университет, там одна наша студентка живет, а у нее подружка. Она с медакадемии, она кыргызская. Они вместе прятались в туалете. А никто же и не знал об этом, что она кыргызская. Она ходит с подружкой своей из Пакистана, они вместе. А потом только наши деканы по телефону связывались, что вы там, мы еще в туалете, мы не выйдем. Сейчас еще пока люди ходят. То есть наши студенты вместе с пакистанскими дружат. И поэтому мне хотелось бы, чтобы весь народ Кыргызстана правильно понял ту ошибку, которую допустили люди определенные. Пусть они больше и не допускают. Наши студенты боятся выходить на улицу из-за того, что боятся, что кто-то неправильно их будет понимать. Я призываю весь народ Кыргызстана, поймите, это студенты, отнеситесь к ним как к своим детям. Наши дети тоже находятся за рубежом. Наши дети там. И когда, представляете, к нашим детям будут относиться плохо, что мы будем делать? Мы тоже будем отзывать своих детей с этой стороны. Что сейчас и происходит. Идет отзыв родителей своих детей. Они говорят, нам все равно, получишь ты диплом, не получишь диплом, самое главное, домой возвращайся живым. Вот такая ситуация. Если другие ректора потом скажут, если будет возможность, я потом еще раз дополню. Спасибо. Мамлекеттік жоқ. Айтпаймын, поэтому мен сұрадым, можно орыс тілімен сөйлеу? Мамлет тілі дағы айтады. Азыр айтады. Башка ректорлар айтат, азыр мен микрофонду жакка Бияқа жылдырғыла. Саев Абдулда Инаятович, Мына алғыла. ректорлардын ассоциациясынын жетекчиси. Каждый свой микрофон берите. Мамлыкка боюнча бири-бирден эле кирмей сүйлөп кетсин, анткени информацияны бөлүшүшүбүз керекпиз. Сиздер түшүнбөй кабыл аласыздар деп ойлойм. Рахмат. Урматтуу пресс-конференциянын катышуучулары. Мен Бишкек мамлекеттик университетинин ректорумун. Бизде пакистандык, Индиядан келген студенттер жок, медициналык багыт жок. Ошондой болсо дагы мен ректор катары бизде бөлөк өлкөлөрдөн келген, айрыкча Кытайдан келген студенттер бар. Ар бир ректордун эң негизги милдети бул ошол келген балдардын коопсуздугун камсыз кылуу биринчи. Экинчиси жакшы сапаттуу билим берүү. Анан азыр Индира Ордубаевна жакшы айтып кетти. Ар бир өлкөнүн өнүккөндүгүнүн чен өлчөмдөрүнүн бири биринчиси бул адам өмүрүнүн узактыгы, анан экинчиси бул билим берүүнүн деңгээли. Билимдүү, жогорку билимдүү элдердин саны. Экспорт образования биз азыр сөз кылып аткан. Бул ошол билим берүүнүн, ал өлкөдөгү билим берүүнүн деңгээлин өлчөй турган негизги критерийлердин бири. Ошон үчүн жана азыр бүт дүйнө жүзүндө Кыргызстан өзүнчө обочолонуп алып жашай албайт. Ааламдашуу мезгилинде, эл аралык академиялык мобилдүүлүк мезгилинде, экспорт образования деген мезгилде дайыма карым катыш болуп туруш керек.
Ошон үчүн бизге чет өлкөдөн студенттер келип окуп атканын биз сүйүнүү менен кабыл алышыбыз керек. Эки нерсени мен белгилеп койгум келип атат. Индира Орозбаевна бул жөнүндө дагы учка айтып кетти. Биринчиден, жанагыдай туура эмес кадамдарга барганыбыз, биринчиден биздин өзүбүздүн кыргыздардын илгертен келаткан жакшынакай салтын биринчи иретте бүт дүйнөдөгү кыргыздардын имиджине тиешелүү меймандостук деп айтышат. Сырттан келгендердин баардыгы айтат. Кыргыздар меймандос, толеранттуу, абдан ичигенен берекелүү эл дейт. Биз ушул салтты сакташыбыз керек. Экинчиден, эл аралык Кыргызстандын өзүнүн имиджи бар. Биз ошол өнүгүүгө жөндөмдүү, толеранттуу, меймандос эл деген имиджди жоготпошубуз керек. Ошон үчүн ушул багытта мен кайрылат элем өзүбүздүн мекендештерге дагы, чет өлкө студенттерге дагы биз колубуздан келишинче мындай жагымдуу шарттар түзүп берип, балдардын коомсуздугун камсыз кылышыбыз керек. Индира Орозбаевна туура айтып атат. Биз чет өлкөгө өзүбүздүн балдарды жибергенде эң биринчи маселе ошол балдардын коопсуздугу. Бөлөк жакта дагы биздин милдет ошол коопсуздукту камсыз кылыш керек. Анан мен жаштарга кайрылат элем. Азыр ушу элдердин ынтымагы, тынчтык, мир, согласие, анан ошондой гана биздин мамлекеттин келечеги жакшы болот. Рахмат. Азыр биз ошо сөздү Кыргыз мамлекеттик эл аралык университетинин ректору Айдаралиев Асылбек Айдаралиевич мырзага берсек, анткени бул жерде көп студенттер окушат, жанагы студенттердин барып калган жерлери дагы ушул университеттин жатаканасында болду. У него есть там. Ну, я хотел бы сказать, что с моей точки зрения это заранее запланированная акция. Вот от 13 числа случилось вот это окуя так, и на этом бы все и забыли. 17 числа внезапно собирается народ. По какому поводу непонятно. К часу ночи наше общежитие приезжает на машинах, подвозят людей. Мало того, говорят, даже водку раздавали. У нас там закрытая территория. И почему выбрали наше общежитие? У нас не хостел, у нас большое общежитие на 600 человек. Люди живут, студенты живут по одному, по два человека, с туалетом, душами, все условия. Но, видимо, постили, что в одном месте большое количество студентов. Наводка такая была, я думаю. Выбили стекла, через задний, это как его, черный ход выбили. Ворвались, начали бегать по этажам, выбивать двери, отнимать деньги. Вот вчера у нас был Байсалов, он с ними разговаривал. Вот, он говорит, больше всего там жалко было, наш преподаватель жила, вышла замуж, ей дали подарок родители мужа, золотые там или эти сережки там или что такое, все это отобрали, отбирали айфоны. Поразительно другое, что стояла милиция, ни шагу не сделали. Там, ну, правда, их было не так много. Правда, они пытались вмешиваться, но их тоже побили, так я понял. И где-то часа через два приехал полк милиции, спецполк. Но к тому времени они уже все убежали. С моей точки зрения, вот я неоднократно был в Пакистане. Они к нам относятся очень хорошо. Куда ни пойдешь, брат, мы братья, мы... И вот такое отношение, я вообще, честно говоря, никогда не ожидала именно от нас, что вот так может поступать люди. И, конечно, ситуация достаточно напряженная. Плохо то, что эта информация разнеслась по очень многим странам. Вот как раз в этот день вечером из Алматы к нам приехала делегация из Китая, из Сианского университета. И они ехали на автобусе, они опоздали на свой самолет, так как там встречались с вице-премьером Китая.
И попали именно, ехали по Алматинске, и все удивлялись, что случилось, спрашивали. И у меня такое впечатление, может быть, это организовали специально к приезду китайца, да. Не, он же в этот день как раз приехал. Вот. Мало того, начинает распространяться фейковая информация. Вот у меня в телефоне могу показать. Вот сегодня появилась в зарубежной прессе фотография пакистанца с отрубленной рукой. Вот кыргызы руки отрубает. В Америке идет полная информация, тоже у меня сейчас есть на телефоне. Американец дает интервью. Я, говорю, нахожусь в Бишкеке. Здесь живут чуть ли не звери, убивают людей, насилуют и все прочее, прочее. Не приезжайте, туристы не едьте, идет. То есть это уже целенаправленная идет такая информация. Откуда это идет, я не знаю, честно говоря. Вот. Ну, что Просто так говорят. А? Может, просто информация. Не, ну, естественно, это или это управляет, или как. Но... От фейковых новостей Да. не Самое главное, скажите, что это неправда. Да. Народ у нас добрый, лучший, хороший. Не, но для этого У нас будет хорошо все. Да, для этого мы и собираемся. Но я просто говорю, что, к сожалению, поздно реакция была, будем прямо говорить. Ну это да. Что надо было сразу же, 18 числа с утра уже должна была реакция. А реакция появилась где-то после этого. Вот первый, кто приехал к нам, вице-премьер-министр, поставил, будет вице-премьером. Замминистра первый приехал, мы обсуждали, как быть, что делать. Потом позвонил ко мне Байсалу, говорит, что у вас делается, я хочу приехать. Приехал, встретился с студентами, разъяснил, сказал, что будет приниматься меры. Мало того, сегодня он сказал, что правительство приняло меры возместить ущерб студентам, которых обокрали, там все прочее. В пятницу, по-моему, да, он сказал, что будет заседание правительства, где будет этот вопрос обсуждать. Создается группа специальная для рассмотрения этого всего дела. Ну, что касается наших студентов, вот, они, конечно, все в стрессе. Поэтому мы не стали их сейчас, учиться они не могут уже. Мы абсолютно всех перевели на дистанционное обучение и договорились, у нас в Пакистане есть свои каналы, так сказать, они уезжают, вернее. Они будут, собственно, учиться осталось где-то 20-25 дней. Да. Дальше идут экзамены, они говорят, давайте мы поедем. Вот. Все они, мы надеемся, вернутся. Старшие курсы остались, они будут продолжать учиться, в основном уехали младшие курсы. Мы особо не препятствуем, но силы их не заставишь оставаться. Но они действительно перепуганы, когда орда врывается в общежитие, избивает. Вот. 2 человека у нас лежит на студентах, которые пытались оказать сопротивление, избили черепно-мозговые травмы. Мы их положили в свою университетскую клинику Аманат, лечим их. Вот. Ну и всего 29 человек, да, было, говорят, да, еще, видимо, в других местах тоже били. Но это, честно говоря, я много лет живу на свете, но первый раз я встречаю вот такую реакцию. Почему она вызвана? Как она вызвана? Это, видимо, придется разбираться очень серьезно. Вот. Но в целом могу сказать, что, конечно, удар очень сильный по нас. Вот. И будет ли набор в этом году, очень серьезно надо проходить. Это надо посылать уже, видимо, Пакистан делегацию какую-то, убеждать там. В Пакистане, сами знаете, тоже нездоровая обстановка. У них там оппозиция воюет с правительством, и это тоже на руки. Почему-то правительство хотело, 2 министра хотели приехать, один вроде приедет, да? Вот. То есть, они тоже политические игры играют, чтобы показать, что правительство Может, Пакистана... ихние политические игры на нас повлияли? Да, я не знаю, как повлияли. Да, это не наше дело. В общем, могу сказать только одно, что мы принимаем все меры, со студентами беседуем. Мало того, что, к сожалению, я должен сказать, что затеяли проверку СНБ, ГКНБ. Это ваши внутренние дела. Не, вот затребовали. И ситуация, что вот в самый трудный период мы арендовали, или как его? В аренду. Не аренду. 15 человек взяли охрану. Вот. Эта охрана вышла, охраняет сейчас. Но, правда, когда после того, как приехал Байсал, дал распоряжение, сейчас уже ездят
этим милиция ездит там, приходят, стоят тоже охрана, то есть наконец взяли под реальный такой, так сказать. Вы как академик лучше попросите народ, молодежь, пожалуйста, не путайте политиков, не путайте этих каких-то других людей. Это студенты. Ну, понимаете, и вот эти люди, которые вот это все сотворили, до них, наверное, мало что дойдет. Дойдет, Да, не ну, бойтесь. это зависит от вас, от прессы, потому что, ну, нельзя так с нашими гостями вести себя, но между собой нельзя такие вещи делать. Азыр Асылбек Айгыралиевич сөздү биз Абдраева Айгүл Төлөковнага берсек, Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин ректору. Анткени бизге жана башында эле айткандай эле көп студенттер, чет элдик студенттер окуп атышат, ошондуктан коопсуздук маселеси бардык окуу жайларга тиешелүү болуп атат. Саламатсыздарбы? Биздин Ишен Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде эгерде 18 миңдин тегерегинде студенттер бар болсо, анын 10% тегерегинде бул чет элдик студенттер. Бул 18 майдагы түндөгү болуп өткөн окуядагы биздин университет үчүн сөзсүз кедергисин тийгизет деп ойлойм. Анткени биз биринчиден баягы Ишен Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университети бул педагогикалык багыттагы адистиктер даярдоочу бирден бир окуу жай болуп эсептелинет. Ал эми мугалим бул коомдун күзгүсү болуш керек. Биз бүгүнкү студенттер, эртеңки мугалимдерибиз, биринчиден президентибиздин жарлыгы бар, кыргыз жараны, ошол жарлыктын алкагында, экинчиден биздин мамлекеттин бүтүндүгүн, эгемендүүлүгүн дагы камсыздоо, бекемдөө максатында биз дайыма ушул кыргыз жараны боюнча концепция биздин университетте дагы иштеп чыгылган. Ошонун негиз алкагында бизде дайыма улутуна, туткан динине, өңүнө карабай студенттердин ортосунда ынтымакты чакыруу максатында дайыма бизде илимий практикалык конференциялар, кереге кеңештер, ар кандай студенттик жана мугалимдер арасында дагы тарбиялык бир иш-чаралар тынымсыз өтүп турат да. Мен биринчиден айтайын дегеним, биз жатаканада дагы жана чет элдик студенттерибизди баягы алардын коопсуздугун камсыздоо максатында азыр күзөттөр уюштурулган. Бирок биздин чет элдик студенттерде дагы арасында болушту, ушу билеттерди алып алып, алардын эне атасы дагы үйүндө баягы кабатырланып, билетти алып берип атабыз. Бүгүн азыр чыгып кеткиле, анан бизге айтып аткан, биз айтып атабыз, мына биз жүрөбүз, участковыйлар жүрүшөт дайыма, мугалимдерден өйдө күзөттө туруп атат, студенттер аларды тышка эгерде дүкөнгө чыга турган болсо, аларды ошо коштоп чыгарып кайрап келип атышат. Алардын арасында да достук мамилелер бар. Бирок мен студенттер менен дагы биз жолугушууларды өткөздүк. Аларга дагы айтып атабыз, бүгүнкү студенттер, биздин эле студенттер эртең башка чет мамлекеттерде академиялык мобилдүүлүктүн аркагында болобу, же болбосо дагы башка долбоорлордун негизинде башка чет мамлекетке студент болуп барышы мүмкүн. Же болбосо жанагы 18 майда түнү болгон окуядагы биздин ошол жаштарыбыздын арасында дагы алар эртең эле, эми келечек ар кандай да, эртең эле алар дагы ушул башка чет мамлекеттерге барып өздөрү студент болушу мүмкүн да. Анан ошондой провокациялык бир чакырыктар болуп калса, ошондойго алдырбаңыздар, кошулбаңыздар деген мааниде да биз тарбиялык сааттарды өтүп атабыз. Мен ойлойм, биздин ушул кыргыз деген мындай улуттук намысыбызга шек келтирбеген, биз балдарды тарбиялоого дайыма аракет кылып келебиз. Мектептерде дагы мынакей жанагы өзүм сөзүмдө айттым, ар кандай тарбиялык сааттарды ошол биздин бүгүнкү студенттер, эртеңки мугалимдерибиз да тынымсыз жүргүзүшөт да. Анан ушул баягы мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, мен дагы биздин жаштарыбызды ушу бир суранып кетет элем. Алардын эне аталарын дагы бул жерден баягы эне аталар да дайыма балдары кандай жүрөт, баягы шаарда жүрөт десе эле шаарда кетти. Дайыма ушул эне ата бала тынымсыз бир байланышта болуп турса, мен ойлойм ар кандай бир жанагы айткыбыз да келбейт, ушундай бир окуялар болуп кетиши да мүмкүн. Анан эне аталарды да мүмкүнчүлүктөн пайдаланып ушу балдардын баягы жүрсө окуп атканын, же болбосо иштеп атканын, ушу Бишкекте жүргөнүн дагы дайыма бир туугандары ушу карап турса, биз бир жагынан эми өкүнүчтүү, что биздин мамлекетте баягы биз дагы медициналык факультетти ачканбыз,
мен жакында эле Индия мамлекетине барып келдим. Ал жерден дагы ошол бизге тиешелүү университет, медициналык университетке барганда алар дагы бизден ошону сурап атат да, эгерде биз балдарды жиберсек, силерде коопсуздук кандай деп. Биринчи эле берген суроосу ошол коопсуздук. Силерде мен аларга айтып келдим эле, ой бизде коопсуздук өтө жакшы, баардык шарттар түзүлгөн, бизде жакшы, баарын карашат. Мисалы үчүн жана участковыйларыбыз болсо укук коргоо органдары тынымсыз иштейт деген бир жакшы сөздөрүмдү айтып келгем. Анан эми кайра бир жагынан мен дагы аябай кабатыр болуп атам. Мамлекетибизде негизи тынчтыкты сактай турган биздин өзүбүздүн жарандар, өзүбүздүн балдар. Ошол балдарды дагы ушул бир тартип маселесине, ошондой ар кандай провокациялык чакырыктарга кабыл башына дагы ушу мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айта кетет элем да. Ушу энеталар дагы ушуну укса, балдар дагы ушуну укса, негизинен айтканда бир кыргыз деген биздин өзүбүздүн улутубузду, мындай намысыбызды тебелебей, ушу жакшынакай үлгүлүү бир жаштар келсе, жаштар болсо деген эле ниетим бар да. Чоң рахмат. Азыр мен эң акыркы биздин спикерге сөз берейин. Сталбек Медерович Икумбаев, бул эл аралык жогорку медициналык мектебинин ректору. Бул жака жылдырсак азыр микрофондорду. Андан кийин эме урматтуу журналисттер, биз суроо жоопко өтөбүз. Ушуну атам баарыңыздар суроо жатканыңыздар. В час дня министр здравоохранения приглашен. Ничего, подождет. Да? Да. Уважаемые коллеги, уважаемые корреспонденты. Вы знаете, случилась большая беда. Мы работаем уже в течение 20 лет, и, наверное, впервые вот произошло вот такое вот недопонимание. Почему у нас, Кыргызстан, довольно популярен среди других стран, той же Пакистан, Индия, Бангладеш, Непал. У нас обучаются студенты из более чем 20 стран. Тем, что мы, в отличие от многих других стран, толерантны. Мы в силу своих традиций всегда хорошо, тепло относились к людям, которые приезжают к нам обучаться, которые несут нам добро. Поэтому здесь я уверен, что это из нашего народа нельзя вырвать. Это история. Но, к сожалению, вот произошло такое вот событие, которое нанесло огромный урон имиджу Кыргызстана. Особенно это сказывается на, наверное, зарубежных странах. Я в открытую хочу сказать, что мы отслеживаем, конечно, всю ситуацию, смотрим, читаем то, что и за рубежом очень много фейковой, неправдивой информации. Поэтому мне хотелось бы, чтобы наши средства массовой информации все-таки относились более тщательно, потому что, видите, пишут, за рубежом идут разные ролики, и 10 человек убито, и там головы даже режут. Оказывается, это все берется из старых роликов, нарезается из времен сирийских конфликтов и так далее, и так далее. Официально, вполне официально, мы все специально отслеживаем. 3 человека пострадали сейчас, в настоящее время. 1 мальчик, пакистанец, студент, у нас в госпитале лежит, 2 лежат в национальном в больнице скорой медицинской помощи. В целом ситуация в городе стабильная. И не только в городе, во всей стране. Мы звоним в регионы наши. У нас существует кампус в Чолпоноте, где обучается около 600 студентов. Там ситуация стабильная, но многие испуганы. Многие ребята испуганы. Поэтому мы благодарны тем людям, а я в открытую скажу, 99%, наверное, населения поддержало этих ребят. Мы читаем и комментарии, мы смотрим. Очень много. У нас обучаются в основном только иностранцы. Только иностранные студенты. Обучение ведется на английском языке. Но мы благодарны то, что и соседи, и друзья
очень многие к нам обратились, студенческая молодежь, обратились с предложениями своей помощи, оказать, чем помочь и так далее, и так далее. Мы очень горды тем, что народ встал на защиту наших ребят, которые приехали к нам учиться, только учиться. И хотелось бы еще мне сказать, что вот, допустим, недавно мы были в Индии, где проходила третья международная такая ассоциация выпускников медицинских вузов. И мы с гордостью могли сказать, что Кыргызстан наиболее известен в Индии, наиболее известен из всех других стран. Более 6 тысяч выпускников наших индийцев, которые сейчас работают в Индии. И нас встречали, ну, как лучших гостей. Мы были лучшими, самыми уважаемыми в Индии. Почему? Потому что у каждого мы дали возможность, Кыргызстан дал возможность этим студентам получить достойное образование, занять определенную социальную нишу. Они стали уважаемыми людьми. Вы знаете, наверное, везде, во всем мире врач – это считается специальность, которая относится с большим уважением. И это очень было приятно. К нам подходили родители с благодарностью за своих детей и так далее. Это огромный, наверное, плюс, это большой плюс всему Кыргызстану в плане завоевания международного авторитета. Здесь уже многие сказали, уже почти все сказали о данном инциденте. Мне хотелось бы все равно сказать, что ругаем милицию, но милиция нам оказала нашим поддержку, что с ночи Министерство образования было обеспокоено создавшейся ситуацией, в частности, Расул Авазбекович, доктор Гульшашевна. Я в открытую сказал, мы были первыми, они нам первые сообщили о той ситуации, которая сложилась в городе. Все время шло под неустанным контролем, согласованием, все разрабатывались меры о том, чтобы вот этот конфликт не распространился на весь город. Милиция выдала своих сотрудников для обеспечения, потому что вот наши 4 общежития, практически сразу подъехали сотрудники милиции, которые несли в форме, несли патрулирование. Хотелось бы поблагодарить тех людей, которые все равно старались помочь. Поэтому я уверен, что все будет хорошо, что сейчас вот мы неоднократно уже обсуждали все это, правительство контролирует ситуацию, ведет, я знаю, что из прессы, что Министерство иностранных дел непосредственно работает с правительством Пакистана, Индии, боремся вместе с фейками, которые о Кыргызстане распространяются в тех странах. Сейчас наши сотрудники находятся в Индии, проводили маркетинговые исследования, включились тоже в пропаганду того, что все у нас стабилизируется, все будет хорошо. Я верю в наш народ, я уверен, что, я еще раз повторюсь, 99% населения Кыргызстана поддержало ребят, которые оказались вот в такой сложной ситуации, студентов. Поэтому правительство приложит все усилия, пусть уже правоохранительные органы дают оценку, мы, врачи, мы не можем давать какие-то юридические оценки, а все вместе мы создадим хорошую страну. Спасибо. Рахмат сізге. Три слова, а потом уже вопрос. Самое главное. Давайте. Чтобы вы всем людям сказали о том, что они боятся на улицу выходить. Понимаете, в чем дело? И если вы в прессе дадите о том, что все нормально, они могут выходить на улицу. Сейчас за продуктами студенты ходят для них. Мы ездим сами, развозим. Да, развозят преподаватели продукты, а они не могут выйти в магазин. Вот это донесите, что все спокойно, все хорошо. Ребята, вас никто не обидит, все будет нормально. Вот это я хотел. Азыр бизге суроо сурап атат, Дүйшөн мырза жанатан бери сурап атат.
Дүйшен мырза биринчи сомуз сизге бермейбиз, андан кийин Асыл мырза айтасыз, бүгүнкү күндө ушул Кыргызстанда канча студент чет элден келген студент бар. Бүгүнкү күндө ушул кечээки окуядан кийин канча студент өлкөлөрүнө чыгып кетти. Алардын күздө келип окушу, окуйбу же окубайбы ушул боюнча маалымат берсеңиз. азыр коюңуздар, телефон коюп алсын. Чоң рахмат сурооңузга. Абдан актуалдуу суроо бул окуялардын фонунда. Студенттерди акырындап чыгып, азыр эми биз мындай деген чечим кабыл алышыбыз керек болот. Биринчи, экинчи, үчүнчү курстарда мүмкүн кете турган болсо, аларга экзамендерин жылдыруу маселесин алардын ата-энелери абдан камтама болуп атышат. Алардын ордуна өзүбүздү коюшубуз зарыл. Ошондуктан биз алардын кетебиз десе, аларды токтотконго биз айтып атабыз. Мынакей бүгүн коомдук абал турукташты албетте. Бүгүн акырындап алар да көчөгө чыгып башташты. Чынын айтыш керек. Ага биздин өзүбүздүн студенттерибиз, мугалимдерибиз баары жардам берип атышат. Күзүндө келеби же келбейби баардыгы бизден көз каранды. Биздин Кыргыз Республикасындагы тиешелүү органдардын баардыгы бирдиктүү мобилизацияга барып, андай ыкчам иштей турган болсок, аларды ишендире ала турган болсок, студенттердин келтирип кайрадан ата-энелерин ишендире алсак, келтире алабыз деген ишеничибиз бар, албетте. Ар кандай кырдаал бар. Кээ бир жерде студенттер мисалы биз кетпейбиз деп ойлорун айтып атышат, бирок ата-энелер айтып атышат. Келгиле, кашыма кел, окусаң окубасаң келгин деп айтып атышат. Кээ бир жерде студенттер өздөрү дагы эме айрыкча баягы ушундай окуяга туш болгон студенттердин өздөрүнүн позициясы ошол кыз балдар. Алар кеткиси келип турат. Мына бул биринчиси, экинчиси Кыргыз Республикасында бүгүн 28.800 чет өлкөлүк студент бар деп айтабыз. Алардын ичинде биз алыскы жана жакынкы чет өлкөдөн келген студенттер бар экенин унутпашыбыз керек. Анын ичинде КМШнын алкагында жакынкы биздин Борбор Азиянын студенттери, анан сырттан көбүн эсен ушул медициналык биздин жогорку окуу жайларда окуган студенттерибиз 2 өлкөдөн көбүрөөк, бул Индиядан, анан Пакистандан. Анан азыр эле айтты, бул 20-30 жылдан бери жасалып аткан жумушта, ошонун жыйынтыгында биздин Кыргыз өлкөсүнүн образы ошол өлкөлөрдө мындай билим хабы сыяктуу, ошол жерде сырттан келген студенттерге мамилеси абдан жакшы деп ушундай имиджди түзүп келгенбиз да. Ошол имиджди биз жоготуп албашыбыз керек. Анткени атаандаштык бул тарапта абдан аябагандай күчтүү. Мына элестетиңиздер, ушунча келген студент, ал биз биринчи түздөн түз университеттердин бюджетине канча салым кошот. Андан сырткары кластердик пайдасы бар анын. Жатаканага төлөйт, андан сырткары хостелде жашайбы, батирде жашайбы, ага төлөт, такси кызматынан колдонот, магазинге барат, чачын алдырат, жана башканын баардыгы. Мына кээ бир ар түрдүү, менен биз эми экономист эмеспиз, андай маселе менен эсептеп чыкпаптырбыз, бирок ар түрдүү цифрлар чыгып атат. 12 миллиардтан 16 миллиардка чейинки сом жылына ушул пайда алып келет депчи. Бул деген бул Кыргызстандын бюджетине, бюджеттен сырткары ар бир жарандын чөнтөгүнө дегенди түшүндүрөт да. Бул деген азыр Индира Орузбаевна жакшы маселени айтты. Ар бир студент бул биз үчүн кандайдыр бир деңгээлде инвестор депчи. Ошондуктан бул имиджди биз мен терең ишенем, бул боюнча өлкө жетекчилиги дагы абдан тыкыр көзөмөлгө алып, бул маселелерге сөзсүз түрдө басы берилет. Мыйзамдуулук сөзсүз түрдө сакталат. Мына азыр эле өзүңүздөр байкадыңыздар, эртең менен Пакистан өлкөсүнүн премьер-министринин орун басары, тышкы иштер министри Дар, федералдык министр дагы өздөрүнүн бааларын берди. Бул Пакистан менен Кыргыз Республикасы бир тууган боордош өлкөлөр. Бул болуп өткөн окуя эч кандай ортодогу мамилеге көйлөкө жаратпаш керек деп өзүнүн официалдуу позициясын билдиришти. Бул абдан туура позиция деп эсептеймин. Анткени эки өлкө тең бул маселеден абдан чоң пайда таап жатышат. Анткени мына биздин студенттерибиздин сапаты ким канча эмне дебесин, биздин студенттерибиз барган соң алардын өздөрүнүн аттестациясын тапшырышат. Индияда өзүнүн медициналык кеңеши бар, Пакистандын медициналык кеңеши бар. Ал жерде сөзсүз түрдө экзамен тапшырышат. Башка өлкөлөргө салыштырмалуу биздин өлкөнүн дагы позициясы бир топ жогору. Эмне үчүн студенттер кайра келип жатышат. Ошондуктан бул абдан
баардык жактан алганда, бир эмес 5-6 тармактан алганда абдан пайдалуу экендигин эске алышыбыз зарыл. Аны менен бирге биз өзүбүз бүгүн өлкө, бүгүн дүйнө абдан мындай салыштырып айтайын, образдуу түрдө бул мурдагыдай чоң көрүнбөй калды. Биз сыртты көздөй агылабыз, бизди көздөй келип атышат. Ар бир маселеде биз өзүбүздүн баягы жеке тажрыйбабызды дагы эске алуу менен жыйынтык бүтүм чыгарсак деген мен дагы чакыруум бар да. Рахмат чоң. Бүгүнкү күндө биз так статистиканы мен тилекке каршы азыркы айта албаймын. Аны биз чек ара кызматтан сурасак дурус болот го, бирок мүмкүн студенттерде, ректорлордо маалымат болсо айтса. Асыл мырза, сизде бар болуш керек информациячы, ушул маалымат көбүнчө ушу чет элден келген студенттердин көбүнчөсү сиздерде окуп эмеспи? Бүгүндө сизде канча студент бар ушул Пакистан, Индиядан келгенчи? Бүгүн анын канчасы чыгып кетти, тактай алдыңыздарбы ушул боюнча? Эки ооз сөз айтып берсеңиз. Канчасы чыгабыз деп даярданып жатышат. Бары кетебиз дейт. Bizde 3000'de stüdent var. 90% Pakistan'dan, birok Южная Afrika'dan gelgen var. Велика Британия, Ирландия, ошондой бар. Birinci, ikinci kurstu biz ruhsat berdik ketip atат. 1200 kişide. Kalgandары азыр берди. Алар менен иштеп атабыз. 5-ci kurs кетпейт. Калгандарын азыр билбейбиз. Ушул сурооңузга кошумча суроода, жана сиздин коопсуздук кызматкерлериңиздин да жоопкерчилиги каралабы? Анткени ушул общагасына чейин жергиликтүү жарандар кирип барып, ошол жактан уртекке алып барып атканга чейин жеткирип аткандан кийин бул жерде сиздин жатаканаңыздарга коопсуздук каралбаганынан мындай күнөө санап атат да, канчалык негиздүү? Видео тараткан видеолорду көрүп атабыз да, пакистанецтерди уже общаганын ичине чейин кирип барып, В общем, уртекке карап атат да. где-то түнкү саат 1'de чогулуп баштады. Эки жактан келди. Анан кийин 1:40 баштады. А бизде баары жабык болчу. Ошол жерде айтып атпаймынбы? Через запасной ход сындырып эшикти кирип алып, анан кийин ошол жерден этажды таштадык барып. Где-то 1,5 сааттай окуя болду. Анан кийин баары качып кетти. Ал жакта канада канча студент бар эле? 600'te. Bizde айтпадымбы, люкс жатакана. Баары Евростиль, туалет, душы бар. Ошон үчүн мен оюмда ойлонду, буларда аябай акчасы көп студенттер жатакана жатат деп келди го менин оюмда. Чыгым эсептеп көрдүңүздөрбү? Канча чыгым болгон сиздеги университет? Самолеттен кетти да кече. Мен кече түнү менен кеттим, азыр бөлөкмүн, билбейм канча. Азыр түшкө чейин маалымат келет. Анан кийин кеттиби, кеткен жокпу да билбейбиз. Паспортты чогулткан, самолет келдиби, келген жокпу, кеттиби биз билбейбиз азыр. Эми көп болсо бир күндө бир самолет кетет. Баары кете албайт. Мүмкүн 3-4 күндөн кийин түшүнөт. Түшүнөбүз кандай, канча кетти. Анан кийин өзүбүздө азыр самое главное что наконец приняло решение правительство. Выступать будет президент республики. Создается комиссия. Всем прямо напишите, что все, кто мародерничал, будет нести ответственность. Есть фотографии, есть снимали студенты, снимали наши преподаватели. У нас человек 40 преподавателей там дежурили. Мало того, на следующий день мы кормили там сами студенты, принесли еду, все прочее, чтобы они не выходили, чтобы их там держат, не выпускаем. Но самое главное сейчас показать, что все нормально. Вот сегодня, еще раз повторяю,
милиция начала ездить. Вчера Байсалов сказал, если будет автобусом выезжать, пусть сопровождает милиция. Пусть они видят, что государство принимает меры, это важно. И мы, думаю, что наладим это дело. Просто времени мало. Вот только буквально 18 болду, берели күн өтті. 3 gün öttü. Не, ну, түніменен 18-19, 2 күн өтті. Құдай бұйырса барacak şimdi. контракттың бөлігі туралы айтасыздар ғой салыстырмалы көбірек төлеуші шетел. Чего? Сколько стоит контракт? 3000 bizde. $3000. 3 Bir ay, bin dolar. bir жылда. Жергілікті студенттерге қарағанда қанша есе болып болады сонда? Да, где-то так. Сіз айтып бересіз бе? мындай да Азыр анда эмне жылкысын. Надо вот так. Поэтому А вот тут тоже пять. мына келишимдик акынын суммасы жөнүндө сурап атасыздар. Биз 22 жылы ушундай чечим кабыл алынган. Чет өлкөлүк студенттердин окуу акысы $3000 кем болбош керек деп. Анткени медициналык билим берүүдө. Анткени медициналык билим берүү бул дүйнө жүзү боюнча бул көп каражатты талап кылган билим берүү программасы болуп эсептелет. Ошондуктан $3000 кем болбош керек деген чечим кабыл алынган. Бардык алыскы чет өлкөдөн келген студенттерге $3000 кем эмес. Ал эми жергиликтүү биздин жарандарыбыз үчүн бул инрозбайын сколько у вас? В смысле? Контракт за 3300. нет, местный граждан. 64. 64-65 миң сом да, эми канчасы экендигин. Жок, медициналык билим берүүдө бул 60 миңден кем эмес ушундай. Анан кийин андан сырткары биздин КМШ өлкөлөрүндө дагы ал атайын келишимдерге ылайык жергиликтүү студенттерден сырткары 15% кошулат да. Алыскы чет өлкөдөн келгендерге ушу $3000. Четелдик студенттерге канча квота берилген университетте ошолор боюнча да маалымат бере аласызбы? Жакшы суроо, бул жерде мындай квотаны бербейбиз. Ар бир университеттин өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша Континент. канчалык студенттерди алып келип окута алат. Шарттар жаратылганды ошого жараша. Анткени чет өлкөлөр дагы мисалы айрыкча медицина боло турган болсо, ал жерде анын клиникалык базасы болушу керек. Мисалы 22 жыл деп айтып атам, 22 жылда бизде ушундай чечим кабыл алынганбыз Билим берүү жана илим министрлиги. Сөзсүз түрдө багыт боюнча камтыган клиникалык базасы болушу керек. Өзүнүн ооруканалары болушу керек. Анткени практикадан өтүү маселеси дагы абдан курч турат. Андан сырткары мен бир нерсени айтайын, айтып коеюн. Чет өлкөдөн келген студенттер бизде Билим берүү илим министрлиги түзгөн атайын чоң портал бар, электрондук, Edugate деп. Аны силер интернеттен таап алсаңар болот. Ар бир келген студент ошол жерге катталат сөзсүз түрдө. Кээ бирлерде мындай ой болбош керек да, студенттер каалаган учурда келип, алардын саны чектелбейт экен, көзөмөлдөнбөйт экен деп. Андай эмес, такыр ошол Edugate деген сайт бар, ошол сайт аркылуу ар бир студент көзөмөлдөн өтөт. Ал экзамен тапшырардан алдын ошол жерге катталат. Ошол жерде ар бир университет жөнүндө маалымат бар. Эгерде медициналык билим берем десе, ар бир университет өздөрү жөнүндө кыргызча, орусча, англисче маалыматты камтышы керек ал жергечи. Ал онлайн портал, мындай, билесиңер, 20 жылдан баштап онлайн кабыл алуу биз 3 деңгээлге чейин койгонбуз. Ошол сыяктуу эле чет өлкөлүктөргө да ушундай онлайн портал аркылуу кабыл алабыз биз. Бүгүнкү күндө ошо четелдик студенттер көп болуп калган университет ошондо кайсы болуп калат? Медициналык жактан. Медициналык жактан мына мен жанымда отурган кесиптештеримдин университеттери эң көп контингенттери барлар бул Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясы, эл аралык Кыргызстандын эл аралык университети, мына Асылбек агай отурган Сталбек Медерич ректор болгон эл аралык медицина мектеби, Ош мамлекеттик университети, Жалал Абад мамлекеттик университети, Азия медициналык институту Тентишев атындагы мына ушул университеттер чет өлкөлүк студенттер менен тыгыз иштешкен университет. Жаңы Асылбек мырза айткан, талап тоноодон жабыркаган студенттерге мамлекет жардам берет деп койду. Ошону кээде Ушул жөнүндө биз деле азыр
бул кишилер айткандай Эдил Жолдобаевич Байсалов менен жолуктук. Айтты, ошол кимде ким ушундай окуяга туш болгон болсо, алардын чыгымдарын кайтарып берүү боюнча сөзсүз түрдө чаралар көрүлөт деп айтылды. Суроолоруңуздар жок болсо анда бүгүнкү пресс-конференцияны аяктайлык. Анан эң негизгиси студенттерге болгон коопсуздук маселеси, стабилдештик колго алынгандыгын дагы бир жолу баса белгилесеңиздер. Келтирилген чыгым качан эсептелет ошол боюнча? Бул дагы биздин университеттердин жетекчилерине, тиешелүү жооптуу жетекчилерден көз карандылык. Канчалык деңгээлде тез эсептеп бере турган болсо, учет кала турган болсо, ошончолук. Андан сырткары мен журналисттерден суранат элем, бизде мына албетте бул жакшы эмес окуя жүз берди, бирок андан сырткары дароо эле биздин баягы ыктыярчыларыбыз, өзүбүздүн жарандарыбыз жардам берүүнү баштады. Ушундагы көбүрөөк чагылдырганга жардам берсеңер, биз абдан ыраазы болот элек. Чоң рахмат. Ошол жана чыгымдарды кайра келтирүү боюнчачы, ордуна келтирүү боюнча окуяга катышкандардан дагы өндүрүлөбү же мамлекет ага чейине же ошо канча суммада болсо ошону Ал боюнча мына бүгүн айтылды, комиссия түзүлөт, сөзсүз түрдө жол жобосу сиздерге жеткирилет. Ал эми ошого талаптанганга ал жерде камералар да болгон, мен билгенден жатакананын ичинде камералар бар, ал камералардагы видеонун бардыгы, тасманын бардыгы алындыго, ким күнөөлүү экендиги танытылат. Ал сөзсүз түрдө мыйзам чегинде баарына чара көрүлөт деп айтылып атат. Рахмат. Журналисттерден бир нерсе сурап кетсек болобу азыр? Бир саат мурун Бангладеште жашаган бир таанышым айтып атат, 4 Бангладештик өлдү деп телевизордо берип атат. Ошол сыяктуу нерселерди силер да күрөшсөңүздөр да биз менен кошо